18 февралда өлкө башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн мурдагы президенттеринин башын бириктирип, Дубай шаарында жолугушканы белгилүү болгон. Жолугушууга тактан кулатылган Аскар Акаев, бузгун президент Курманбек Бакиев, экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков жана мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев келген. Учурдагы жана мурдагы президенттердин жолугушуусу өлкөдө кызуу талкуу жаратты. Социалдык түйүндөрдө бийлик апрель окуяларынан улам тактан кулаган Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келүү үчүн даярдык көрүлүп жатат деген божомолдорду жазышты. Жапаров өзү мурдагы өлкө башчылары Кыргызстандын биримдигин бекемдөө үчүн чогултканын айтты. Анын айтымында жолугушууда алар таарынычтарын айтып, бири-бирин кечиришкен. Саламатсыздарбы? Менин атым Бегайым. Бүгүн мамлекеттик телеканалдар мурдагы президенттердин Дубайдагы жолугушуусун кандайча чагылдырганын айтып беребиз. Биз УТРК, Ала-Тоо 24 жана ЛТР мамлекеттик телеканалдарынын 18 февралдан берки чыгарылыштарын анализдеп чыктык. Эки каналдын сюжеттери бири-бирине окшош. Анда баяндамачылар жолугушууну уюштурган президент Жапаровду мактап, тарыхый окуя болду, Кыргызстандын жаңы тарыхындагы эң орчундуу окуялардын бири деп аташты. Ала-Тоо 24 каналынын журналисттери Кыргызстандын ар кайсы облустарынын тургундары менен маектешип, президенттердин жолугушуусу тууралуу пикирин сурап чыккан. Сурамжылоого катышкандар бир ооздон Жапаровдун демилгесин колдоп, бири да каршы пикир айткан эмес. Эми бул мамлекеттик каналга мүнөздүү эле көрүнүш. Тийлердин кетирген кемчилигин улуу урматтуу президентибиз ошо кайталабас үчүн алардан көп нерсени дагы көрүп атат. Бул жакшы иш эмеспи? Ынтымакка чакыруу деп түшүнсөк болот муну. Эми менин пикиримде Садыр Нуркожоевич ошо 5 президентти чакырып алып ынтымакка чакырганы бул жалгыз эле 5 президент эмес, кыргыз улутун, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин ынтымакка чакырганы деп ойлойм да. Кыргызстандагы өлкө башчылардын, мурдагы иштеп кеткен өлкө башчылардын башын бириктирүүсү бул азыркы Садыр Нуркожоевичтин өтө мындай билимдүүлүгүн, сабырдуулугун жана кемеңгендигин көрсөттү. Президенттерибиздин алды деле бир 70-тен ашып калды, 80-ге таяп. Эми алар да өз элине келгени туура деп ойлойм. Кечиришкени абдан туура. Кудайдын алдында дагы, элдин алдында дагы. Алар да өз мекенине кайтканы да туура деп ойлойм. Кыязы бул жолугушууга каршы пикирди кармангандарга эч ким микрофон сунган эмес окшойт. Балким акыркы монтажда кыркып коюшкандыр. Мындан тышкары президенттердин жолугушуусу тууралуу мамлекеттик каналдар 3 көрсөтүүсүндө сөз кылышты. Ой ордо, маанилүү маек жана көз караш. Көрсөтүүгө конок катары чакырылган эксперттердин баары Жапаровдун демилгесин кубатташты. Коомдук ишмер Канат Жанузаков президенттин мурдагы өлкө башчылары менен жолукканын сот түйүндүн колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү колдойт деген божомолун айтып өттү. Соц тармактардагы негизги көпчүлүктү мен ойлойм где-то 98-99% колдоп атат. Мен жолуккан элдер да колдоп атат. Жанузаков 98-99% деген көрсөткүчтү кайдан алганы белгисиз. Бирок бул божомол өтө эле манипуляциялык. Анткени көрөрмандарда президенттердин жолугушуусун сынга алгандар маргиналдык азчылык деген пикирди пайда кылышы мүмкүн. Ал аз келгенсип Жанузаков кыргызстандыктар эмне тууралуу ойлонуп, эмнеге көңүл бурушу керек, кандай учурда көз жумуп койгон оң болору тууралуу колдомону окуп берген. Ажолорубуз ынтымакка келди деп эсептешибиз керек. Анча-мынча кеткен эмелерге көп көңүл бурбашыбыз керек. Биз эң негизинде позитивден көбүнчө ориентир кылышыбыз керек. Анан анча-мынча кеткен кемчиликтер болчу, ага деле көңүл бурбай эле негизги идея, негизги багыт это элибиздин ынтымагы, өлкөбүздүн келечеги, биримдиги, өсүшү, өркүндөшү. Саясат таануучу Жолборс Жоробеков маанилүү маек программасында Кыргызстандын эли түпкүлүгүндө толугу менен Жапаровдун буга чейинки президенттердин башын кошконун колдойт. Аны сынга алгандар жасалма аттарды пайдаланган фейктер деген идеяны жайылтууну уланткан. Фейсбукта мейли 1000 адам болсун, 5000 болсун, 3000, 2000 бул деген жалпы Кыргызстандагы коомдук пикирди билдирбейт. Анткени себеби
айылдарда миңдеген адамдар бар, миңдеген керек болса ошол эле кайсы президент албайлы фанаттары бар, башкалары бар. Алар бардыгы эле телефон кармап отурган жок да. Анан ошолорду карап отурганда дагы бир жер өтө эле жасалма аттары, фамилиялары, өңү жок, башкасы. Бул деген азыркы тилде фейк деп коюшат. Ошо фейктер. Ошон үчүн бизде албетте жакшы сөздөр да бар, жакшы айтылган. Ала Тоо 24 телеканалынын 3 көрсөтүүсүндө тең 2010 жылы апрель инкылабынан улам куулган президент Курманбек Бакиевдин аты бир нече жолу айтылган. Бакиевди Кыргызстандын соттору сыртынан 30 жылга кесип, көптөгөн кылмыштарга күнөөлүү деп тапкан. Анын ичинде 7 апрелде өлкөнүн Борбордук аянтында окко учкан 87 митингчинин өлүмү дагы бар. Бозгун президент өзү Дубайдагы жолугушуудан кийин бул окуяда күнөөсү жок экенин айтып, бирок ал ушул жана башка иштер боюнча соттук териштирүүлөргө, тергөө иштерине катышууга даяр экенин билдирген. Ушул эле Жолборс Жоробеков мамлекеттик каналдын 2 программасынын эфиринде дароо эле Бакиевди сыртынан соттоо чечимин сындап, анын катышуусунда жаңы сот болушу керек деп айткан. Кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Мисалы үчүн бул жалаң эле Бакиевди алып келиш үчүн болуп аткан чаралар деп. Жок, андай эмес да. Эгер андай боло турган болгон күндө дагы мен айтат элем, туура болот экен анда. Келсин, кереби жолусо сырттан турабы, сивилдүү мамлекеттегидей сот өткөрүш керек. Сот болуп, кадимкидей ал киши дагы айта турганын айтсын да, ал кишинин дагы кыргыз элине айта турган эмеси. Каерде туруп каткыла деген команда берген. Ушундай эле көз карашты мамлекеттик телеканалдын эфириндеги башка коноктор да колдошкон. Кыргызстанда чындыгында эле сотторго карата ишеним өтө төмөн. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун жарандык жана саясий укуктары жөнүндөгү эл аралык пактысына ылайык ар бир адам өзүнүн соттолуусуна катышууга укугу бар. А бирок Кыргызстанда соттолуучунун отурумга катышуусу судья ошол учурдагы бийликке ыңгайлуу чечим кабыл албайт деген кепилдик бербейт. Бирок мамлекеттик канал мейман катары чакырган эксперттердин айтайын деген негизги ою мурдагы президенттердин элдешүүсү эмнегедир тынчтыкка жана Кыргызстандын өзүнүн улуттук биримдигине алып келет. Алар үчүн өздөрү күнөөлүү албетте биринчи. Ким болбосун ар нерсеге өзү жооп бериш керек. Өтөдүргештир. Бирок биз тарыхыбызды сыйлап, салтыбызды сыйлап, адамгерчиликти сыйлап, канча дагы анан эң башкысы улуттук ынтымакты, улуттук улуу мүдөлөрдү, келечегибизди ойлоп, ошол бизди башкарып келген адамдарды дагы башкачараак мамиле кылып, туура жактарын туура деп, кемчил жактарын кемчил деп, бир ишти оңгоруу. Ар бирибиз ынтымакка чакырышыбыз керек. Мен дагы, сиз дагы баарыбыз ар жерде ынтымакты гана ойлошубуз керек. Ынтымакка гана багыттуу болушубуз керек. Эч качан кемчиликке көңүл бурбашыбыз керек. Эмнеге эксперттер президенттердин элдешүүсү менен элдин ынтымагын, улуттук биримдикти бир катарга коюп жатканы түшүнүксүз. Алар кыргызстандыктарды ар кайсы саясатчынын фан клубунун мүчөсү катары кабыл алабы? Бакиевдин фанаттары Атамбаевдин фанаттарына каршы, ал эми аларга Жапаровдун фанаттары каршы. Фанаттар эле кадимки өз алдынча өзүнүн көйгөйлөрү, муктаждыктары, өтүнүчтөрү бар мекенинде жакшы жашоону самаган жарандар эмес. Президенттер болсо фанаттарынан айырмаланып, болуп көрбөгөндөй укмуштуудай жөндөмдүүлүккө ээ. Татыктуу жумуш орундар уялбагдай социалдык камсыздоо эмес, экс-президенттер гана кыргыз элине күч жана дух бере алат. Мен ойлойм, ушул экс-президенттер дагы деле кеч эмес чогулуп туруп бир кечирим сурап, анан элди мындан ары өнүгүп өсүүгө бир өздөрүнчө бир биргеликтеги мотивацияны берсе жакшы болмок да. Мына азыркы иштеп аткан президент менен кошо ага дем берип, дух берип. Мамлекеттик каналдардын баяндамачылары маал-маалы менен дагы бир ойду кайталап турушат. Улуттук биримдиктин дагы бир белгиси мамлекеттик башкаруудагы кемчиликтерге көз жумуп коюш керек. Бул бийлик үчүн өтө ыңгайлуу пикир. Айрыкча бул пикир мамлекеттик телеканалдарда жарандар эң көп көргөн маалымат булагы аркылуу айтылып жатса. Эгер кыргызстандыктар атка минерлердин кемчиликтерин көрбөсө, кемчиликтерге көз жумуп койсо, анда ката кетирүүдөн сактануунун же ката үчүн жоопкерчилик тартуунун кажети болбой калат да. Кыргызстандык мурдагы 5 саясатчынын жеке таарынычтарын чечишип алалы деп алыскы Дубайга өз каражатынан
барып калышы Кыргызстандын ушул таптагы президентинин акылмандыгы жана көрөгөчтүгү. Бул мамлекеттик каналдардын берүүлөрүндөгү дагы бир маанилүү билдирүү. Бул үчүн ЛТР телеканалы эфирге Кыргызстандын муфтийин да чакырган. Наши бывшие президенты в свое время руководили государством на протяжении нескольких лет. Они стояли у руля власти. И неважно, какие деяния сейчас им приписывают. В этом разберутся соответствующие ведомства. Президент собрал всех бывших президентов за одним столом. Это, я считаю, мудростью Садыра Жапарова. Ал эми коомдук ишмер Кадыр Кошалиев аны сүрөп кеткен. Кошалиевдин айтымында Садыр Жапаров мурдагы президенттерди Дубайга чогултуу менен акылдуу кадам эмес, эрдик жасаган. Бирок Кошалиевдин көзүнчө президент жөн эле каарман эмес, падыша жана Кудай жиберген киши. Президенттин жасап аткан иши бул ошол дин боюнча алабызбы, кыргыздын салты боюнча алабызбы, падыша бул Кудайдын жердеги көлөкөсү дейт. 3 кишини башкарууда Кудайдан дейт да. Демек бүгүнкү күндөгү ким болсун, ал Жапаров, Акматов, Тешматов ага карабастан ушундай бир сүйлөшүүгө, бир калыс аянтча түзүп, баарын чакырып, түрмөдөгүсүн да чыгарып, качып кеткенин чакырып, келгиле сүйлөшөлү деген өзү чоң эрдик болчу. Анан ошондой сүйлөшүүгө баргандан кийин мындай ырыс кесеңи